Мен шишиги дарылоого кыйын, ал тургай өлүмгө алып келүүчү оору. Бул дарт эмнеден улам пайда болот? Кандай дарылоо жолдору бар? Өлкөбүзгө чет өлкөдөгүдөй заманбап ыкма келип жеттиби деген суроолордун айланасында бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы мээнин шишик оорусу. Дал ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор болсо, түз эфир учурунда сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 код аркылуу 72155 жана ошондой эле 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Тынычбек Абдраимов, Ош Кардио Азия Плюс медициналык борборунун нейрохирургу, жана ошондой эле кийинки конокторубуз шаарыбыздын тургундары. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле дарыгер мырза, сизге суроо баш мээнин түзүлүшү жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, урматтуу меймандар. Силерге азыркы учурда баш мээнин бөлүкчөлөрү жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Баш мээ негизинен баш сөөктүн, орусча айтканда череп деп коет. Ошонун ичинде көңдөйчөдө жайгашкан. Баш мээ ушундай көңдөйчөнүн ичинде баягындай защита, бул катуу сөөктүн коргоп турат да. Ошон үчүн баш мээ адамдын эң баягындай маанилүү органдарынын бири болуп эсептелет да. Баш мээ алдында маңдай мээ деп бөлүкчөсү деп коет, төбө бөлүкчөсү, затылычный доля деп коет, бул аркы бөлүкчөсү, андан кийин чыкый бөлүкчөсү, кара куш мээ бөлүкчөсү, баш мээнин ички капталынан караганда сүйрүү мээ бөлүкчөсү деп коет. Анан бул жерде сүйрүү мээден ары улай жүлүн мээ уланып кетет да. Эми ар бир бөлүкчөлөрдүн кандай баш мээнин өзүнүн жасаган кызматы боюнча маңдай мээси адамдын жүрүм турумун эске тутуусун, ошондой эле адамдын иштөө колу бутунун иштөө тартибин контролдоп туруучу ошо маңдай мээ болуп турат. Ошондо орусчалап айтканда прецентральная извилина деп коет. Ушул мээ колдун, буттун, бээттин булчуңдарынын иштешин, адамды кыймыл аракетке келтирүүчү, ушул моторун иштетүүчү ушул центрлер болуп эсептелинет да. Андан кийинки төбө бөлүгү болсо, азыркы бул жер постцентральный извилина деп коет. Бул жердин дагы адамда өтө чоң мааниси бар. Бул адамдын сезүү органдары бар. Тактильный чувствительность деп коет, глубокая чувствительность, ошондой классификациялары бар. Ошол адамдын сезүү системасын башкарат да. Андан кийин аркы бөлүгү затылычный доля деп коет. Бул бөлүгү болсо адамдын көрүү центри болуп эсептелет. Биз сырттан келген, мисалы көз аркылуу келген информациялар ушул аркы мээ аркылуу обработка болуп, ошол жактан кайра ответный реакция кетет да. Андан кийинки чыкый бөлүгү деп коет. Чыкый бөлүгү адамдын угуу, андан кийин угуу көбүнчөсү ошол угуу центри болуп эсептелинет. Андан кийин кара куш мээ болсо адамдын координация движений, адамдын баскан тургандыгын контролдоп туруучу центр болуп эсептелинет. Адамдын мээнин сүйрүү мээси болсо адамдын жүрөгүн соктуруучу центрлер, дем алдыруу центрлери болуп дагы майда башка көптөгөн функциялары бар.
Жакшы. Демек, адамдын бардык органдары менен байланышта болуп, ошол органдарды кыймылга келтирүүдө баш мээнин ролу чоң десек болот экен. Мына ушул теманы баштоодон мурда негизинен мына ушул шишик жөнүндө айтып берсеңиз, шишик дагы эмнеден улам дагы пайда болуп калышы мүмкүн ушул боюнча? Шишиктин орусчалап айтканда опухоли головного мозга деп коет, дагы башкача термин менен рак головного мозга деп айтылып жүрөт. Бул шишиктин келип чыгышынын себептеринин көптөгөн себептери бар. Буларды азыркы дүйнө жүзүндө окумуштуулар азыркы убакка чейин ушул шишиктин келип чыгуу себептерин изилдеп келатышат. Биздин Кыргызстанда дагы алдыңкы окумуштууларыбыз дагы изилдеп өз салымдарын кошуп келатышат. Бул биринчиден наследственный деп коет. Тукум куучулук, Тукум куучулук өзгөчөлүгү бар экендиги көп жылдардан бери аныкталып келатат. Ал дагы бул теория. Бул бир теориялардын бири. Ал мисалы азыркы мезгилде билинип калды. Мисалы вирус Эпштейна Барра деп ошондой вирус бар. Ошол вирустан нейрофиброматоз биринчи тиби, экинчи тиби деп ал дагы медицина тармагынан такталып, ушундай ооруларды алып келүүчү болуп да эсептелет. Андан кийин приобретенный. Адам энелик түйүлдүктөн чоңоюп, төрөлүп өскөндөн кийинки убактарда экзогенный фактор деп коет. Булар жаратылыштын, ошол турмуш тиричиликтин натыйжасында баягы жаратылышта бизде азыр эми Кыргызстанда кандай кен байлыктар казылып атат. Алар ачык түрүндө кээ бир жерлерде казылып жүрөт деп угуп жүрөбүз. Но ошолар дагы радиация жолу менен адамга таасирин тийгизип келе жатат деп дагы айтып жүрүшөт. Ошондой эле биздин тамак ашыбыз. Акыркы мезгилдерде биздин жеген тамактарыбыз дагы химикаттарга бай заттар менен аралашып, тамактануу тартиби дагы бузулуп, ошонун негизинде дагы теоретически ошолордон да келип чыгышы мүмкүн деген информациялар бар да. Андан кийин биздин стрессовый ситуациялар. Бул жашоо турмушта кездешүүчү адам ушу төрөлгөндөн канча жашка жетсе, ошол убактагы турмуш тиричиликтин ошондой эле жумушу болобу, кайсыл жакта иштейт, эмне жумуш кылат, кандай кесиптин ээси, ошолорго карап дагы стрессовый ситуациялар бар. Үй бүлөлүк шарты, абалы, үй бүлөдө болгон бири-бирине болгон мамилеси, деги эле дагы азыр акыркы жылдары интернет өнүгүп келатат. Интернеттин дагы кандай бир деңгээлдик тиешеси бар деген дагы ошол медицина кызматкерлери айтып ушундай маалыматтар берип келет. Жакшы. Мына ушул баш мээде шишик пайда боло турган болсо, же болбосо баш мээнин шишиги менен дагы төрөлүп калышы мүмкүн да? Бул деген наследственный укумдан тукумга куучулук жолу менен келген шишиктин өсүшү да ооба чындыгында жаш балдар төрөлгөндө эле көп кездешет. Ал көп учурларда субтенциальный расположение деп коет. Мээнин кара куш мээ тарабында, анын мээнин ички бөлүкчөсүндөгү бөлүгүндө ушундай жаш балдарда көп кездешүү оорулар бар. Жакшы. Мына ушул ооруда пайда болгондо, бейтапта пайда болгондо шишик анан кандай белгилерди берет? Кантип байкаса болот? Көп нерсе ушул дарыгерлер менен маектешкенде бизге бейтап эртерээк келсе деген ушундай кеңештерин айтышат да. Ошо эртерээк келиш үчүн кантип байкайт өзүнөн? Негизинен баш шишик оорулары өтө татаал оорулардын катарына кирет. Ошондуктан булардын симптомдору келип баягы өзүнүн адам ооруп калгандагы белгилери ар кандай болушу мүмкүн. Адамда баш мээден башка бөлүкчөлөр дагы бар. Жүрөк
дем алуу системасы, жүрөк системасы, ички аппараттар, ички система, ошондой эле жыныстык органдар жактан, мисалы ошол жактардан эми кайсыл жагынан башталышын, ошол кандай себептер менен келип чыгышы дагы ошол баш мээнин симптомдору менен байланыштуу болушу мүмкүн. Эми көбүнчө грипп болгондо деле баш оорушу мүмкүн, баштан травма алганда баш оорушу мүмкүн, кандайдыр бир кыжаалат болууда баш оорушу мүмкүн жана баш мээнин шишиги башталганда баш оорушу мүмкүн. Ошондо баштын внутричерепной давление деп коет, ошого байланыштуу шишиктин размерине, ошол чоңдугуна, кичүүсүнө карап ар түрлүү белгилер болушу мүмкүн. Ошондо баш ооруу, андан кийин жүрөк айлануу, кусуу, сырткары, андан сырткары эстен танып калуу дагы болушу мүмкүн. Эстен танып калуу, бул деген эпилепсия деп коет, ал дагы болот. Эстен танып калуу дагы болот. Анан колу бутунун иштебей калышы, же болбосо слабыйлашкандыгы, алсызданып калгандыгы, адамдын түз баса албай калгандыгы да болушу мүмкүн. Анан көзү, көрүү системасы, анан угуу системасы, баягы айтат го, эми негизи эле кыргыз элибизде ушул симптомдор, белгилер пайда болгондо дарыгерлерге кеч кайрылышат көп учурларда. Анан шишик төрөлгөндөн баштап ошол чоңоюп калган адамдын ошол мээнин ичинде кандайдыр бир симптом белги бергенге чейин өзүнүн размерин чоңойгондо гана кээде ошондо гана белгилери берет дагы. Эч кандай белги бербеш дагы мүмкүн экен да. Белги бербей чоңойгон шишиктердин түрлөрү дагы көп. Жок, сиздин айтымыңызга караганда, бул башка баш оорулар кандай белги берсе, бул шишик дагы, башта пайда болгон шишик дагы мына ушундай эле белгилерди бериши мүмкүн. Бериши мүмкүн. Демек, бул учурда, баш ооруган учурда, мисалы биз көңүл бурбайбыз го. Ооруну тынчтандыруучу дары-дармектерди ичип эле күн өткөрүп жүрөбүз да, башым оорутат деп. Бул учурда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп койгон бул эң туура болот. Эң туура болот. Жакшы, мына ушул телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Жаракаттан улам дагы башта шишик пайда болуп калуусу мүмкүнбү деген суроо калыптыр. Бул дагы баштан травма алган бул теорияга кирет. Бирок ар түрлүү талаш-тартыштар бар. Бирок баштан травма алгандан кийин нейрохирург же болбосо неврологдун көзөмөлүндө болуу абдан зарыл. Болушу мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен дейт, жакында дейт, ошол текшерилсем дейт, башымда суу бар деп айтты дейт, эмне кылышым керек деген суроону калтырды да. Бул деген сөз гидроцефалия деген оору болушу мүмкүн. Гидроцефалиянын ар түрлүү, биринчиден аны диагностировать этиш керек. Магниттик резонанс томография же болбосо компьютерный томография. Ошол азыркы суроо берип жаткан көрүүчүбүздүн кайсы жерде жашаганына байланыштуу диагностика өткөрүш керек дагы. Андан кийин гана суунун көбөйгөндүгү, анын канчалык деңгээлде нейрохирургиялык ошол жардамга муктаж экендигин аныкташ керек. Андан кийин бирок жакшылап текшерүү зарыл. Эмне дегенде көп жерде, көпчүлүк учурда акырына чейин диагностика кылынбай калган себебинен оорулар ар түрлүү акыбалга дуушар болуп калышы мүмкүн. Жакшы, телекөрүүчүдөн кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кара куш мээнин кистасы жөнүндө маалымат бериңиздер дейт. Бул дагы шишиктин бир түрү деп түшүнсөк болобу? Бул ретросеребралярная киста, менин оюмча ошол суроону берген болушу мүмкүн. Бул врожденная, адам төрөлгөндөн пайда болгон ошол киста. Бул доброкачественного течения болот. Көп учурларда ретросеребралярный киста Залалсыз, залалсыз. Негизи залалсыз. Ал бирок кээде размерине карап дагы
ар түрлүү нейрохирургиялык жардамдарды берүү керек болушу мүмкүн. Ошон үчүн ретросеребралярный киста, ошол кара куш мээнин кистасы дегенде өтө кылдаттык менен бир чечим кабыл алыш керек. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Башка метод мээге шишик операция жасалгандан кийин спорт менен машыктоолоо зыяны жокпу? Рахмат сиздин берген сурооңузга. Биз баш мээ операция болгондон кийин чындыгында нейрохирург же болбосо неврологдун көзөмөлүндө жүрүп турган жакшы. Негизи эле баш мээ өтө назик орган болгондуктан кандайдыр бир деңгээлде профессионалдык уровеньде спорт менен машыгуу бул кандай шишиктен операция болгон ошонусун аныктагандан кийин гана бир чечим чыгарып бере алышыбыз мүмкүн. Жакшы, негизде эле ушул баш ооругандар мисалы спорт менен машыкса болобу, болбойбу? Баш чындыгында биз Ош шаарында 4 жылдан бери эмгектенип келатабыз. Буга чейин Бишкек шаарында иштеп келгенбиз. Канчалаган адамдарды түштүк жергесинде биздин баш мээден операция болгондорду өзүнүн оорусуна, шишигине, ошол операциядан кийинки акыбалына карап, кандай спорттун түрү менен машыгуу мүмкүн экендигин аныктап, тактап, жада калса биз дагы дарыгер болгондуктан канча көптөгөн спорттун түрлөрү менен өзүбүз алектенебиз. Ошолго спорт боюнча дагы жакын болгондуктан кайсы спортту тандоо жагындагы түз жол көрсөтүп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин апам башында дейт, менингиома бар деген 4-5 сантиметр операциясыз сакайса болобу деген суроо калды. Эми азыр бул баш мээнин шишигинин классификациясын бир аздан кийин айтат окшойбуз. Бул суроо бир аз эртелеп берилип калган суроолордун катарына кирип атат. Макул айтып түшүндүрүп кетейин. Бул деген менингиома деген баш мээнин сыртындагы чел кабыктан келип чыккан шишиктердин түрүнө кирет. Менингиома негизинен орусчалап айтканда доброкачественного течения болот. Но бирок эгерде бул телекөрүүчүбүздүн берген суроосуна 4 сантиметр бул биздин көз караш боюнча объем создавать эткен шишик. Бул муну деген биз өзүбүз текшерип, кайсыл жерде жайгашканына карап, менин оюмча операция жолу менен жардам бериш керек. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Кара куш мээнин кистасын дагы операция кылып алып салса болобу деген суроо калды. Кара куш мээде мисалы жана буга чейин айтып түшүндүрүп кеттим. Кара куш мээдеги негизи эле киста головного мозга, мээдеги, кара куш мээдеги кайсыл бөлүгүндө болбосун, киста болгондо өтө кылдаттык менен бир чечим кабыл алыш керек. Эми дегенде негизи эле практика жүзүндө көрүп жүрөбүз. Киста дегенде бир 95% операция жасаганга аракет кылыш керек. Эми дегенде бул адамдын психикалык, психиатрический, психикалык жүрүш турушунан дагы ошолорду аныктап көрүп, неврологический осмотр менен аныктап, томография жолу менен аныктап, анан кийин чечүү керек. Киста дегенде көп учурда көп эле көрүп жүрөбүз. Киста десе аябай кооптонуп, жашоо бүтүп калды деген сыяктуу дагы сөздү айтып жүргөн ооруларыбыз, бейтаптарыбыз көп да. Ошон үчүн кара куш мээнин кистасы болгондо жасаш керек. Менин оюмча аны аныктап туруп, анан кийин жасаган дурус. Жакшы, кийинки суроого өтөлү. Телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин атам дейт, 3 жолу операция болгон, башынан шишик алдырган дейт. Анан азыркы учурда көзү көрбөй калды. Кандай кеңеш бересиз? Биз Лейлектен байланышып атабыз дейт. Кыскача кеңеш берсеңиз. Рахмат сурооңузга. 3 жолу операция болгон болсо,
доброкачественный, злокачественный түрлері Залалдуу, болады. залалсыз, Да, э? залалдуу, көбөйбөчү деген сыяктуу ошондой түрлөрү 3 жол болгон болсо, гистологический, поврежденный, менин оюмча глиобластома, астроцистома деген оорулар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн негизи эле дүйнө жүзүндө азыркы нейрохирургиялык көз караш менен караганда биринчи орунда бул операциялык жол менен жардам берүү адамдын мээсине. Экинчи очередте катарда химиялык, лучевая терапия деп коет. Ошол жол менен, нурлантуу жолу менен жардам бериш керек. Бул атаңызды анда нейрохирургтун, неврологтун көзөмөлүндө дайым алып жүрүш керек өмүр Кайра бою. көрүшү мүмкүнбү? Көрүшү, көзү. Ооба. Оору кабылдоодон улам ушул көз көрбөй калган окшойт. Эми бул жерде бир суроосу эки түрлүү ооруну бирөөсүн айтыш керек болуп жатат да. Мисалы, баягы опухоли хиазмальной цилиарной области деп коет. Ошол көз нервтеринин айланасында жайгашкан шишиктен болгон шишик Кабылдоо болушу мүмкүн, э? Шишик болсо, эгерде мурун биринчи операция болгонго чейин көзүнүн көрүүсү канчалык деңгээлде болгон, биринчи операциядан кийинкиси кандай деңгээлде болгон, экинчи, үчүнчүсүндө кандай деңгээлде болгон. Ошол көз доктурлардын нейрохирургтун экөөнүн ортосундагы болгон изилдөөдөн кийин гана айта алабыз буну. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Ысык көлдөн байланышып жатам дейт. Баштагы сууну дейт, дары-дармек менен жана ошондой эле укалоонун жардамында дейт, ордуна нормага келтирсе болобу деген суроо калтырыптыр да. Мээнин ички көңдөйчөлөрүндө жүлүн суу деп коет. Биздин айткан ликвор или спинномозговая жидкость деп коет. Ушул мээнин көңдөйчөлөрүндө айланып жүрчү зат болгондуктан негизинен бул ооруга туура диагноз коюлуш керек биринчиден. Экинчиден укалоо деген бул баягы массаж да, укалоо деген массаж болсо, укалоо жолу менен сууну, мээнин суусун азайтып же көбөйтүп жиберүү бул мүмкүн эмес экен. Аз дары-дармек ичип атат экен, бул жардам берет да, э? Дары-дармек эми кайсыл дары-дармекти ичип жатат? Дары-дармектин түрлөрү көп да. Ошондо адиске кайрылыптыр да. Адиске кайрылган менен анын аты керек да. Мисалы, дары-дармектин түрү көп да. Баягы мочегонный деп коет, баягы сейдикти көбөйтүүчү дары-дармек болсо, анда ошол сууну азайтышы мүмкүн. Но бирок аны дагы канчалык убакытта, канча убакытка чейин кабыл алып ошону ичиш керектигин дайым ошо дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Саламатсыздарбы? Таластан байланышып жатабыз дейт. Балам 9 жашта. Дарыгерге кайрылсак дейт, бир жак мээси кургап кеткен деп айтты дейт. Кандай кеңеш бересиз деген суроо калтырды. Эми жаш балдарда негизинен нерв системасы. Эмнеден улам ушундай болушу мүмкүн? Кыскача айтсаңыз. Жаш балдарда негизинен баш мээ оорулары аябай көп кездешет. Бул деген атрофия полушарий головного мозга, вещества головного мозга деген диагноз болушу мүмкүн. Менин оюмча, бул 9 жаштагы бала төрөлгөндө кандайдыр бир себептердин, мен буга чейин айтып кеткен себептердин негизинде мээге бир доо кеткен болушу мүмкүн. Бул балага нейрохирургиялык операция жолу менен жардам берүү менин оюмча кыйын. Бул бала неврологтун көзөмөлүндө, өмүр бою неврологтун көзөмөлүндө болот. Жакшы, маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз.
Нейрохирургия медицинанын нерв системасынын жабыркашын, ооруларын изилдөөчү жана аларды дарылоонун хирургиялык ыкмаларын иштеп чыгуучу бөлүгү. Нейрохирургиянын нейроонкология, нерв системасынын шишигин, нейротравматология, нерв системасынын травмасын, кан тамыр патологиясы, мээнин кан тамырларынын жабыркашын, сезгенүү жана ириңдөө процесстери, анын кесепетин, нерв системасынын туаса ооруларын жана башкаларды изилдөөчү тармактары бар. Нейрохирургия өз алдынча илим катары 20-кылымдын башында калыптанган. Нейрохирургия физика, электроника, кибернетика жана башка илимдердин жетишкендиктерин колдонуп, мээ шишиктерин, баш оору травмаларын, талманы дарылоодо ролу чоң. Дүйнөлүк нейрохирургияга негиз салгандар Улуу Британиялык Виктор Горсли, Уильям Маккуэн, Германиялык Эрнест фон Беркман, Фёдор Краузе, Вильгельм Тённис, Отфрид Фёрстер, канадалык Уайлдер Пенфельд, португалиялык Эгаш Мониш, СССРлик Николай Николаевич Бурденко, украиналык Илюк Юрий Иванович, америкалык Уолтер Денди, Харви Кушинг, туркиялык Гази Ясаргил жана башкалар. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Маегибизге кайрылып келсек, айтып өтсөңүз, мына ушул шишиктин негизги бөлүнүштөрү жөнүндө. Шишиктин негизги бөлүнүштөрү боюнча айтып кетсек, нейроэктодермальный опухоль головного мозга дейт. Бул деген мээнин өзүнүн клеткаларынан келип чыккан шишиктин түрлөрү. Андан кийин мозговой оболочечный опухоль деп коет. Бул деген жана азыркы айтып кеткен менингиома. Ошол мээнин чел кабыгынан келип чыккан шишиктин түрлөрү. Андан кийин опухолеподобный деп коет. Баягы биз мээнин шишигин алгандан кийинки пайда болуп калган киста дагы ошол классификациясына кирип кетет да. Андан кийин жанагы вирусный этиология, ошондо баягы вирус Эпштейна бар деп айтып, нейрофиброматоз первого, второго типа деп, ошолор дагы шишиктин ошол классификациясына кирип кетет. Анан опухоли хиазмальный цилиарный области деп коет. Бул өзүнчө окумуштуулар бөлгөн. Неге дегенде бул же шишикке кирбейт, бул баягы мээнин без баягы гипофиз деп коет. Ошол жактан келип чыгуучу шишиктер, ушулардын баардыгы биригип первичный опухоль головного мозга дейт. Мээнин өзүндө пайда болгон шишиктин түрлөрү. Андан кийин вторичный опухоль головного мозга, бул деген метастатический, баягы дем алуу системасынан, ички аппараттардын системасынан, жыныстык органдардан, ошол жактардан метастаз болуп, кан аркылуу, лимфатик система аркылуу барып калган шишиктер бул метастатический вторичный опухоль деп коет да. Жакшы, мына ушул оорунун дарылоо боюнча айтып берсеңиз, көпчүлүк телекөрүүчүлөрдүн суроосу, мисалы, дары-дармек менен жакшы кылсак болобу, жок кылсак болобу, же болбосо, мисалы, шишиктер пайда болгон боюнча эле киста сыяктуу чоңойбой эле калышы дагы мүмкүнбү деген суроолор көп келип атат да. Ошого жалпылап туруп кыскача жооп берсеңиз. Шишиктерди негизи азыркы дүйнө жүзүнүн окумуштуулары, нейрохирургтары, ошондой эле биздин Кыргызстандагы эң алдыңкы окумуштууларыбыздын бири академик Мамытов Виталий Мамытович, Ырысов Кеңеш Бакирбаевич профессор, Душеев Бурамек Жамгырчиевич, ушундай алдыңкы биздин нейрохирург агайларыбыз бар. Бардык дүйнө жүзүндө нейрохирургтардын көз карашы бир азыркы учурда. Неге дегенде мээде кандайдыр бир шишик болду, ошол шишикти жана мен айткан, буга чейинки айткан классификациянын бөлүнүшүнө карап, көп учурда, биринчи учурда операция жолу менен жардам берүү керек. Операция жолу менен жардам бергенден кийин гана нурлантуу, химиялык зат, дары-дармектер менен дарылоо экинчи этапта тургандыгын азыркы учурда
дүйнө жүзү ушул эмеле методдорду колдонуп келе атышат да. Жакшы. Анан эл арасында кооптонуу бар да, баш мээге операция жасалат десе, мисалы кандайдыр бир кабылдоолору болуп кетиши мүмкүнбү, же болбосо баспай калышы мүмкүнбү, көрбөй калышы мүмкүнбү деген ушундай суроолор жаралат да. Сиз кандай жооп берет элеңиз? Эч кандай кабылдоолору болбой эле сакайган учурлар да болобу? Эми шишик болгондо Же кайсы жерде жайгашканына карайбы? шишик бул кайсыл жана айтып кеткендей кайсы бөлүктө жайгашкан ошого карап ооруп эми башталган, оорусу эми башталган адам ошого карап кандайдыр бир ар түрлүү кесиптерге, дарыгерлерге туш болуп калышы мүмкүн да. Мисалы көптөгөн учурлар болот. Көзү көрүүсү начарлаган мезгилде кээ бир учурларда көп убакыт көз доктурдун көзөмөлүндө кандайдыр бир убакта окулистке кайрылып калышы мүмкүн. Андан кийин мисалы жүрөк кардиологко кайрылып калышы мүмкүн. Пульмонологко, жөтөлүү система мисалы пульмонологко кайрылып калышы мүмкүн. Андан кийин травматологко барып калышы мүмкүн, мисалы кол бутум иштебей жатат деп. Андан кийин неврологко кайрылышып, андан кийин нейрохирургка кайрылып калышат да. Ошон үчүн булардын келип шишиктердин белгилеринин себептери мындай сырдуу, анан табышмактуу болуп калат кээ бир учурларда. Адам мисалы кайсы эле адам өзүнүн оорулуу сезгиси келсин. Мисалы маңдай мээде жайгашып калган болсо, мисалы жакында эле операция жолу менен бир эжебизге жардам бердик. Биринчи жолу 2014-жылдары жүрөгүнө баягы протезированный митральный клапаны деп, мисалы ошондой операция болуп жүрүп, ошол канды дайым почти өмүр бою суюлтуп жүрүүчү кан дары-дармек ичет да. Ошонун ичип жүрүп эле бир күнү баягы жүрүш турушу өзгөрүп калат да. Жүрүшү өзгөрүп калган мезгилде соседи, кошуналары, достору, туугандары кандайдыр бир деңгээлде бир 6 ай, 7 айга чейин маани берген эмес. Кээде ушундай болуп кыскача айтып берсеңиз. Ошондо эженин жүрүш турушу өзгөрүп калгандыгынын негизинде көп убакыттан кийин гана биздин көзөмөлгө түшүп, анан биз аныктап, азыркы учурда ошол операция жолу менен жардам бердик. Кудайга шүгүр, жакшы болуп келе жатат эжебиз. Жакшы, саламатсыздарбы? Текшерүүдөн өткөндөн кийин дейт, магниттик изилдөөдөн, томографиядан өткөндөн кийин кара куш мээ чирип жатат деген ушундай диагноз койду дейт да. Бул калыбына келиши мүмкүнбү? Кыскача айтсаңыз. Негизи эле кыргыз тилинде медицинанын чирип жатат деген сөзгө мен жакшы түшүнө албадым. Негизи бул деген сөз Бала өзү ДЦП менен ооруйт экен. Шал оорусу менен. Анда медициналык термин айтканда Калыбына келеби? атрофия тканей мозга болуп аткан болушу мүмкүн. Кайра калыбына келүү менин оюмча кыйын болушу мүмкүн. Жакшы, анан жогоруда айттыңыз да, ушундай кандайдыр бир кабылдоолор дагы болуп калышы мүмкүн, себептен кеч келип калышы мүмкүн деп айттыңыз да. Бүгүнкү күндө заманбап ыкма менен операция жасоодо, заманбап ыкма менен дарылоодо кайсы бир деңгээлде балким бейтап үчүн дагы жакшы бир жыйынтыктар болушу мүмкүнбү? Кандай заманбап ыкма менен дарылайсыздар? Азыркы мен иштеп жаткан жерде заманбап технологиялык аппараттардын баары камсыздалган. Бизде биз көздүн курчуу менен эмес, микроскоп деп коет, атайын операция жасаучу 14 эсе мээнин шишигин, мээнин кан тамырын, мээнин өзүнүн тканын чоңойтуп берүүчү ушу микроскоптун жардамында жасалат. Бул деген дүйнө жүзүндө баягы золотой стандарт деп коет. Ошол 90 дүйнө жүзүндө колдонулат азыр. Дүйнө жүзүндө ушундай метод менен операция жолу менен жасалат. Жакшы, кийинки суроо студент кызыбыздан, Саламатсызбы агай? Агай, сотрясение алгандан кийин баш мээде шишик пайда болушу мүмкүнбү? Бул да жана айтылып өткөн суроолордун катарына кирип кетет. Сотрясение мозга деген бул деген мээнин чайкалып калуу
суу болуп эсептелет. Бул травманын мээнин травмасынын биринчи жеңил түрүнө киргендиктен теоретически болушу мүмкүн деген бар, но бирок муну 100% ошондон келип чыгат деп азыркы учурда мындай эмелер данныйлар жок. Ошон үчүн баш мээ чайкалгандан кийин врачтын, невролог, нейрохирургтун көзөмөлүндө болуу керек. Бирок бул деген жеңил диагноздордун бири. Көп кооптонуп, көп ойлонуп, кыжаат болбой эле койсоңуз болот. Кыскача айтсаңыз, программабыз бүтүп баратат. Мына ушул залалдуу, залалсыз деп бөлүнөт. Анан залалдуу шишиктер болгондо, мисалы бейтаптарга тийбей эле койгон жакшы деген ушундай түшүнүк бар да. Көпчүлүк көрөрмандардачы. Сиз кандай жооп берет элеңиз? Мен мындай жооп бермекчимин. Кыскача. Мисалы злокачественный опухоли деп коет и доброкачественный опухоли. Ошондо злокачественный опухоли буларды азыркы тапта операция жолу менен алып, андан кийин нурлантуу, анан химия терапия менен жардам берүү керек. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө азыр баардык окумуштарда ой бар, операция жолу менен жардам берүү керек. Кийин баягы башка жактарга тарап кетпейби деген да ошондой. Бул деген вторичный метастатический опухоль деп коет. Мээнин дагы бир өзгөчөлүгү, ушул жерден жакшы суроо бердиңиз. Мээнин башка органдардан өзгөчөлүгү дагы мээге башка жактан опухолевый клеткалар таркашы мүмкүн, и мээнин өзү башка органга таркай албайт, бирок мээ өзүнүн оң жак бөлүгүнөн сол жак бөлүгүнө, сол жак бөлүктөн ортоңку бөлүгүнө метастаз бере бериши мүмкүн. Ушундай бир сыры бар мээде. Жакшы, ошол демек шишик кайра кайталанып калышы толук мүмкүн десек болот да? Ооба. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы, сизге кантип байланышсак болот? Телефон номерди айтып койсоңуз болот. Себептен көпчүлүгүнө үлгүрбөй калдык. 0777 89 91 09. Жакшы, анан чет өлкөдө жасалган операция менен бизде жасалган операциянын айырмачылыгы эмнеде деген? Мисалы, ал жака барып квалификацияны да жогорулатып турасыздарбы? Мен жыл сайын стажировкага Новосибирск шаарына Россия Федерациясынын Федеральный центр нейрохирургии жана ошондой эле экинчи дагы күчтүү клиника бар, клиника Мишалкина деп коет. Ошол эки клиникада дайым повышение квалификацияга барып келип турабыз. Айырмачылыгы жокпу? Айырмачылыгы негизи эле нейрохирургия Кыргызстанда чоң деңгээлге жетти. Айырмачылыктары бир аз техникалык жактан аппараттардын оснащениясы боюнча, распространенность боюнча, мисалы бизде Кыргызстанда бар акыркы заманбап аппараттар, но бардык райондордо же болбосо бардык шаардарда эмес да, көп учурда Бишкек жана Ош шаарында да. Жакшы, сизге кантип байланышсак болот? Анан мындай суроода операциядан кийин бейтапка кандай кам көрүү керек, ушул боюнча айтсаңыз? Операциядан кийин тезирээк калууна келиш үчүн. Кээ бирлер айтат, операциядан кийин бас элек, качан басат деген да суроолор келип атат. Бул деген ошол дагы эле баш мээнин шишигинин кайсыл жерге жайгашкандыгына байланыштуу болот. Операциядан кийин биз дайым баягы лечебная физкультура деп коет. Массаж, лечебная физкультура, психотерапия, ошонун жардамдары менен адамды бутуна туруп басып кетишине жардам берип келатабыз. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Тынычбек Абдраимов, Кардиоазия плюс медициналык борборунун нейрохирургу болду. Калган суроолорго сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиз деген ойдомун. Сизге рахмат. Жакшы маалыматтарды айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ушун менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Thank you.